Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу жерлештер. Биздин ынтымак каналыбызга куш келипсиздер. Биздин бүгүнкү темада, бүгүнкү биздин видеодо эң эле орчундуу болгон, эң эле улуттуу болгон, негизи бир эле таксист эмес, бүткүл кыргыз мигранттарынын келечегине зыян таасирин тийгизип аткан эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул Кыргыз улуттук айдоочулук бөлүгүн жана ошондой эле паспортун фальшивый жасаган, подделкасын жасаган конторалар Москвада, анан Санкт-Петербургда аябай көбөйүүдө. Өзүңүздөр билгендей эле, биз кыргыз мигранттарына аябай бир топ жеңилдетүүлүктөр жаралган. То есть биз өзүбүздүн улуттук айдоочулук бөлүгүбүз менен беймарал Москвада же Россиянын территориясына такси айдап эмгектенгенге же бөлөк эле айдоочулук жумуштардын көбүнө уруксат берилген. Ошондой эле өзүңүздөр билгендей эле Өзбекстан, Тажикстан же бөлөк даже славян өлкөлөр, Украина, жанагы Осетия, плюс Армения деген өлкөлөргө негизи такси айдап иштегенге Россия Федерациянын территориясында тыюу салынган. То есть ошол бул жакта ошол биздин коңшу өлкөлөрдүн мигранттары Кыргыз айдоочулук бөлүгүн фальшивыйын сатып алып, бул жакта данный момент иштеп атышат. Ошо фальшивый жасатышып алып иштеп жүрүшөт. То есть еще плюс өзүңүздөр билгендей эле биз бир гана регистрация менен кенен жүрөбүз Россия территориясында. Аны билген ошол эле Өзбекстан, Тажикстан жарандары алар ай сайын патент төлөшөт, разрешение на работу жасатышат. Ошолор жасатышпаш үчүн биздин улуттук паспортубузду сатып алып кыргыз болуп жүрүшөт. Бул деген зыян таасирлери өзүңүздөр билгендей эле бүт эле телеканалдардын үстүндө бир кылмыштуулуктун үстүнөн кыргыз чыгып, кыргыз аябай популярный болуп атат. То есть ал адамдардын баардыгы кыргыз болбосо да, кылмышкерлердин баардыгы кыргыз эмес, бөлөк мамлекеттин жараны болсо дагы жанынан кыргыздын документи чыгып, кыргызды жаманаттоо кылып атышат. Анан плюс еще дагы кыргыз мигранттар Россияда көп жылдан бери иштеп өзүнүн репутациясын жаратышкан. То есть өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, интернетте кирип карасаңыздар, требуется граждане Киргизии деп аябай көп объявление на работу приглашать эткен объявлениялар толтура. То есть кыргыз деген көп жылдан бери өзүнүн эмгектүүлүк, алдабастык, чындыгын көргөзүп, жакшы жактарын көргөзүп, аябай репутация жасашкан. Бул менен мисалы администратордук же бөлөк жакшы должностторго бөлөк улуттарды албайт, кыргыздарды алат. То есть бөлөк улуттар азыр кыргыздын паспортун колдонушуп ошондой жумуштарга кирип атат. Анан плюс еще кыргыздын аброюн түшүрүп атышат. Ошолго негизи эле буну биз капталдан карап тура албадык. Негизи эле бул менен күрөшпөзөк болбойт. Биз команда түзүп атабыз, топтолуп атабыз. 1-2 айдын ичинде балким бул видео көп адам көрүп, көп лайктар басылып, балким Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жетер, балким бул жакта Кыргызстандын элчилигине, посольствосуна жетип, алар какое-то вмешательство кылып бул нерсени токтотор. Болбосо биз активисттер топтолуп, жүздөгөн бала топтолуп барып, ошондой контораларды местный полиция менен биргелешип барып, ошондой контораларды ачыкка чыгарабыз. Если кыргыздардын аразына Кыргызстандын жарандары эле ошол ишти кылып атсаңар, эсиңер барда эртеңерде тыйгыла. Эртеңки күнү кеч болот. Негизи эле андай адам болсо биз ошол контораларды баскан учурда дагы видео тартабыз. Андай адамды интернетке, ютубка жүктөйбүз. Андай адам Кыргызстанда эмес, негизи эле кыргыздын жанында кенен дем алып тура албашы керек. Потому что бул бир-эки эле адам эмес, бул негизи эле кыргыз улутунун, кыргыз мигранттарынын бүт эле келечегине шек таасирин жаратууда. Ошого бул видеону болушунча лайк менен колдоңуздар, жана каналга подписка кылыңыздар, потому что азыр точно датасы белгиленген жок, бирок жакын арада белгиленип, ал контораларды барып базабыз. Ошол тууралуу видеолор жүктөлөт, көрүп турсаңыздар, сиздерден поддержка. Ошол бул негизи эле бул көйгөй мен кыргызмын деген адамдын бардыгына эле тиешеси бар деп ойлойм. Ошого бул нерсени жок кылышыбыз керек, бул нерсе менен өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Рахмат. Анан бул жерден еще плюс өзүңүздөр окусаңар, факт далилдер бар. Эмнеге Кыргыздын бөлөк улуттарды жакшы жумуштарга албайт? Бул жерден өзүңүздөр окусаңыздар болот. Эң биринчи, эң туура сөз, эң биринчи
албайт, ошону кылыш керек. Андай кылбаса сарттардын көбү да кыргыз права, тажиктардын көбү да кыргыз права. Өткөндө визитте офисте турсам бир өзбек барды, сарт. Мерсте экен, бизнес класста экен. Визитке дагы улап алайын деп барган экен. Айтты да, правасын көрдү да, сенин өзбек права экен, сенин өтпөйт деп визит кабай койду да, өзбекчи мерс менен, жаңы мерстерден. Ошондо офистеги айтты да, визит офисидеги айтты, Кыргызстан правасын жасатып келсең алабыз деди. 15 миңге жасап берет деди. Кыргызстан правасын барып жасатып кел деди, 15 миңге сатылат деди. Била офисте айтып атат, Кыргызстан правасын сатып кетип атат. Биздес о дегени била биздес болду дегени да. Ошондо өзбек табай койду, өзбек правасы мененчи, мерсте экен, бизнес класстайм, кандай иштейби билбейм. Мерсте келди да. Анан офистеги ошондой деди, визит офисидеги Кыргызстан правасын сатып келсең деди, проблемасы жок. Барсаң эле берет деди. Била ошол жерде била бизнес болду да. Бул далилдер. Ошону жок кылыш керек, действительно жок кылыш керек. Здравствуйте, Сергей. Здорово. На работе, да, вы? А что? Уровень надо, один ведро надо. Какое ведро? А чисто, да? Еще раз. Что надо? Уровень. Что за урон, блядь? А уровень нет, один штук здесь, уровень. Уровень. Что, не знаете уровень, что ли? Кто такой урон, блядь? Собачек. Вот, это кирпич ложится ровно, неровно показывает уровень. А, уровень, блядь. Ёбаный ты, блядь, Таджикистан, блядь, или как? Да, уровень. Я сказал уровень. Что, не слышно, что ли? Блядь, ты понимаешь? Обязательно каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар. Рахмат көргөнүңүздөргө. Досторуңуздар менен таркатарыңыздар деген үмүттөмүн, потому что бул биздин баардыгыбызга тиешелүү көйгөйлөрдүн бири. Рахмат, көрүшкөнчө.